Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Норус турнири бүткөнүнө бир жума өтүп өтпөй, командалар акырындап 9 май турнирине даярданып жатат. Бул чыгарылышта жапжаңы жаңы ысык трансферлер тууралуу айтып беребиз. Жаштыктын кайсы оюнчулары, кайсы клубтарга өтүп жатат, Сарыөзөндө ойногон жигит таласка келдиби? Ошол жана башка суроолорго алдыда жооп беребиз. Жалал Абад облусунун жаштык командасы каржылык маселеден улам Норус турнирине катышпаганын жакшы билесиздер. Команда алдыдагы мелдешке дагы катышпайт. Ошол себептен команданын улакчылары акырындап башка жактарга кетип жатышат. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Жаштыктын лидери Эшмурат Эшмуратов Сарыөзөн клубуна өттү. Бул тууралуу Жалал Абад Көк Бөрү федерациясы дагы, Чүйдүн федерациясы дагы тастыктады. Эшмурат Норус турниринде ойногон эмес, ошол себептен жаңы командага кошулууга укугу бар. Эшмурат Сарыөзөнгө жаракат алып калган Султан Руслановдун ордуна келип кошулду. Эсиңиздерде болсо, Султан Асхат Аскаров менен калышуудан кийин бутун сындырып алган. Эшмурат 2003 жылы Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу жаңы Дыйкан айылында туулган. Бойдун узундугу 190 см, позициясы чабуулчу. Эшмурат 2022 жылы Көк Бөрү мектебинде, андан соң 2023 жылы жаштык клубунда ойногон. 2022 жыл Көк Бөрү мектебинде ойноп жүрүп, 1-лигада 9 май турниринде 2-орунду ээлеген. Былтыр чабуулчу жаштык менен бирге 9 май турниринде жана Дүйнө кубогунда 1-лигада чемпион болгон. Ал эми президенттин кубогунда жогорку лигада 3-орунду камсыз кылган. 2023 жылдын жыйынтыгы менен Көк Бөрү федерациясы Эшмуратка жылдын ачылышы деген сыйлыкты тапшырган. Сарыөзөн көрөрмандары үчүн дагы бир жакшы жаңылык. Жаштыктын дагы бир лидери Арген Абдуллаев Сарыөзөнгө келди. Арген 1997 жылы Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Кара Март айылында туулган. Бою 181 см, оюндагы позициясы чабуулчу. 2021 жылы Баткендин жаш күч командасында ойноп баштаган. 2022 жылы Достук командасында ойногон. 2023 жылы жаштык командасынын намысын коргогон. 2023 жылы Норус турниринде жана Дүйнө кубогунда мыкты оюнчу наамын жеңип алган. Жогорку лигага жаңы чыккан Нарынды намыс командасы дагы күчтөнүп жатат. Командага жаштыктын оюнчусу Абубакир Мамасеитов кошулду. Абубакир 2023 жылы Жалал Абад облусунун Нокен районуна караштуу Таштак айылында туулган. Бою 180 см, оюндагы позициясы чабуулчу. 2022 жылы Четиндик командасында ойноп баштаган. 2023 жылы жаштыктын курамына кошулган. 1-лигада ойногон Нарындын улар командасы расмий маалымдайт. Команда курамында өзгөрүүлөр бар. Команданын жаңы коргоочусу Тилек Мусабеков. Тилек 2000 жылы Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Сафаровка айылында туулган. Оюн талаасында коргоочу милдетин аткарат. Эске сала кетсек, 2022 жылы Көк Бөрү мектебинде оюн көргөзгөн. Ал эми 2023 жылы жаштыктын намысын коргогон. Улардын экинчи жаңы оюнчусу бул Айбек Раис уулу. Айбек 1995 жылы Чүй облусунун Москва районуна караштуу Чоң Арык айылында туулган. Оюн талаасында жарым коргоочулук милдетти аткарат. 2016 жылы Аксу командасында, 2018 жылы Арашан командасында, 2019 жылы Аксу клубунда оюн көрсөтүп келген. Бакубат Талас командасына жаңы оюнчу келди. Анын аты Калкаман Акбаржан уулу. Чүй облусунун Суусамыр өрөөнүнөн чыккан жигит. Туулган жылы 1999. Карьерасында Сокулук, Суусамыр, Байтур, Акшумкар, Сарыөзөн командаларында оюн көргөзгөн. Кыргыз Республикасынын жаштар арасында чемпиону. Жогорку лигада жана 1-лигада ийгиликтерге жетишкен. Урматтуу көрөрмандар, бул трансферлердин ичинен кайсынысы сизге жакты жана кайсыл оюнчу жаңы командасында жардам бере алат? Ой пикир калтырыңыздар.